Отунбаева улам кийинки келген бийлик өч алуу менен күчүн көргөзүп жатат. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Бишкекте өткөн тегерек столдо билдирди. Анын айтымында өлкөдө оппозиция сөзсүз болушу керек. Биздин кыргыз саясаты жалаң ушул жигиттердин өчөшкөнү менен тирешкени. Качан ушул нерсени таштайсыңар? Силер баарыңар камчыны кармап тирешесиңер. Кимди ким аттан оодарат дегендей эле. Улам кийинки келген бийлик өч алуу менен күчүн көрсөтүп жатат. Саясий эволюцияда биз көп жетишкендикке жеттик. Бир топ нерсени багындырдык. Коңшу өлкөлөр жете албай жатат, алдыга озуп кетиптирбиз. Демек, баалай билүү маанилүү, ал эми оппозиция сөзсүз болушу керек деген Отунбаева. Булак коом чекит пресс. Депутат Бекешев: бизде керек болсо кумтөр маселесинен улам президент болуп шайланды. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев соц тармактагы баракчасына жарыялады. Эл өкүлү кумтөр тууралуу талкуу кылбоону жана талашпоону сунуштады. Кумтөр боюнча: биз соңку чечимге келгенибиз жакшы, элдин тилеги аткарылды. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн башатында кенди сатып жиберишери менен бизде көйгөйлөр башталган. Биздин кызыкчылыкты коргоого убакыт, акча жана күчтү көп сарптадык. Кумтөрдүн айынан канча адам жабыр тартканын жана канча адам байыганын эсептөө да оор. Бизде керек болсо кумтөр маселесинен улам президент болуп шайланды. Садыр Жапаров саясий өмүрүн кумтөргө арнап, сын, ишенбестик, шектенүү, эл аралык соттор менен коркутууга карабастан ал өз максатына жетти. Кабыл алынган чечимдин канчалык пайдалуу экендигин талашып талкуулоого болот, бирок биз ансыз деле буга көп убакыт короттук. Бул маселеге чекит коюлду деп үмүт кылам, алдыга жылуу керек. Кумтөр менен өлкө жашап кетпейт деп жазылат Бекешевдин билдирүүсүндө. Булак СРП чекитке ийже. Үнү угулбай, өңү көрүнбөгөн депутат Жанар Акаев кайда? Биздин мамлекетибиз Кыргызстан абдан саясатташып кеткенин ачык айта баштаганыбызга бир нече жылдын жүзү болду. Саясатка аттангысы келген инсандарыбызда бир топ арбын, өзгөчө жаштар саясаттагы жолун жогорку кеңештен депутат болуудан баштагылар келет. Албетте, ар кимдин жолу ар башка. Кээси канчалык алектенсе да жолу болбой калат, ал эми айрымдары болсо тез эле шыдыр өтүп кетишет. Ошондой жолу шыдырлардын бири жогорку кеңештин депутаты, Альянс фракциясынын жетекчиси Жанар Акаев эсептелет. Алыскы элетте чоңойгон жигит журналисттик жолду тандап алган. Жанар Акаев Азаттыктын кабарчысы болуп алды. Азбы көппү элге таанылды. Андан кийин Атамбаев президент кезде ага пресс катчы болуп орношту. Ошондон баштап Жанардын саясаттагы жолу ачылды. Парламенттик шайлоого келип, бийликтин партиясы СДПКдан өтүп кете турган 7 орунда турган тизме менен шайлоого аттанды. Албетте, ал орун менен сөзсүз өтмөк, башкаларга окшоп акча деле төлөгөн жок. Депутат болгондон кийин Жанар мырза парламенттин трибунасын жакшы эле пайдаланды. Көп маселе боюнча курч ойлорду айтып чыгып, сүйлөп жатып, жалпы элге тааныла түштү. Бийликтин партиясында экенине карабай сөз эркиндиги үчүн маршка катышты. Ошондон кийин социал-демократтар Жанар Акаевди өз фракциясынан чыгарып салышты. Бирок ал депутаттыгын сактап калды. Эң кийинки парламенттик шайлоодо да ал Альянс партиясы менен парламентке өттү. Учурда да Жанар Акаевди элге таанылткан окуя болду. Ошол кезде аялдардын квотасы менен оргалча өттү делип, Жанар Акаевдин мандаты берилбей калды. Бирок партия соттошуп жатып, Жанар Акаевдин пайдасына утуп алышты. Бирок ошондон бери иштеп жаткан парламентте Жанар Акаевдин өзү дагы көрүнбөй, сөзү дагы угулбай калды. Же ал бийлик менен мамилесин бузгусу келбей жатабы? Аны шайлаган жүздөгөн шайлоочулар Жанар мырзадан өлкө үчүн, эл үчүн курч маселелерди күтүп жатат. Булак аргумент чекитке ийже. Акылың жетпеген ишке аралашпа. 10 жылдан бери бир да саясатчынын жүрөгү даап, Сентарага каршы чыга алган жок. Ошондой эле бийлик акмактанбаса, Садыр Жапаровду колдосо 7 миллиард доллар өндүрүп алса болмок. Балким, мен жеке 7 миллиард деп уккан эмесмин. Орозайым апыртып 2 миллиард кошуп жибериптир. Кыргыз Республикасынын тышкы карызы 5 миллиард төлөтүп алса болот дегенин уккам. Кечээ бул боюнча президент ар бир суроого так жооп берди. Кулагы кереңдер деле уккан жок аны. Садыр Жапаров 20 жыл. Мен бул ишти баштаганыма 12 жыл чыркырап жүрүп, кеч калсак да акыры өз байлыгыбызды өзүбүзгө алып жатабыз. Мындан 10 жыл мурун талаптар башка эле, шарт башка эле, дүйнө кырдаалы башка эле. Миллиардтарды талап кылып 5-10 жылдап соттошуп жүрүүгө болот эле. Ал эми азыр эч эле убакыт калган жок. Дүйнөдөгү кырдаал, өлкөнүн абалы миллиондогон суммаларды коротуп, Сентара менен жылдарды сүрүп соттошууга жол бербейт. Андай кадам бизге пайда да алып келбейт, бир гана чыгымдарды алып келет, деди.
Шүгүр дейли да оозду басалы. Орозайым, арманыңды Атамбаевке айт. 12 жыл мурун Садыр Жапаров какшап жатса тоготпогон. Кыргыз эли бизде да күнөө бар. Убагында укмаксан, көрмөксөн отуруп, эми тынчыккандардын тилин кесип алса сооп. Орозайым 10 октябрь 2020 жылдан бери ит аягым алтындан болушу керек деп эле келе жатат. Теңиз бөлтүрүүгө жеткиргилечи ушул кызга бир ит аяк чыга тургандай алтын берсин. Ит аяк жасатып берели. Тынчысын. 2020 жылы карантинде Өзбекстандын курт жеген унуна зар болуп, пандемияда дары жок кырылып калдык. Какшыган казнанын айынан. Анан эми эптеп боор токтоп баш көтөрүп эми гана тура баштаганда миллиондогон доллар чачып, сен тара менен айланганыңа соттошот белең. Дечүү эле киши жокта. Могу кызга жана ушуга окшоп тың сүйлөп жаткан Акылбек менен акыл кара чачтарга. Бактыгүл Иманбек кызы. Садыр Жапаров чоң саясатта Путин, Си Цзиньпин менен бирге болсо оңолобуз. Өзүнүн жоруктарын Республика гезитинен окуп турган Аскар Акаев президент экенине карабай жөнөкөй адам менен соттошом деп чыккан эле. Бирок кынтыгы жок, чындык менен соттошконго да аялган эмес. Жеке эле анын жоруктары эмес, бүгүнкү күндө болуп жаткан геосаясий окуяларды шурудай тизип, 99% точный прогнозду Замира Сыдыковага көтөрүп барганда, пожалуй, у нас такого еще не было деп жактырбай койгон. Биз элге жеткире албаган прогнозду кытайлар эбак түшүнүп, АКШ баш болгон капиталисттерди жакын жолотушкан эмес. Жыйынтыгында коммунисттик Кытай өлкөсү өнүккөн күчтүү державага айланып, эң алдыңкы орунга чыкты. Ал эми АКШнын жетегинде калган Кыргызстан эң акыркы орунду алып, Украина сыяктуу коррупциялык өлкөгө айланды. Эки буттуу карышкырга айланган АКШ ак кой катары Украинаны, кара кой катары Кыргызстанды согумга даярдап келишти эле. Бирок Украинага тиш салышып, биз аман калдык. Украинада өткөн кылымдардан бери көргөн өскөнү жаман болуп, орус элин жек көрүү саясаты жүргүзүлүп, Гитлер менен Бандера сыяктуу фашисттерди улуттук баатырына айлантып алышкан. Согуш убагында украиналык улутчулдардын канкорлугу менен мыкаачылыгынан фашисттер өздөрү жийиркенип турушчу экен. Өздөрүнөн башкаларды кырып жок кыла берген фашисттерди НАТОго да кабыл албай коюшту. Ошондуктан Украинадагы фашисттерди Россияга каршы колдонуп, көп жылдан бери чогулган согуштук арсеналын Украинага пехать этип ийген АКШ триллиондогон пайда көрдүбү? Джо Байдендин санкциялары экономикалык кризистерди жаратып, Европа өлкөлөрүндө башаламандыктар башталды. Митинг, пикет, протест күчөп отуруп, Байденди баш кылып, айдап чыга турган болуп калышты. Мунун баары дүйнөлүк революциянын башталышы болуп, социализмдин жеңиши менен аяктары айтылууда. Кыскасы, АКШ президенти Джо Байден менен Украина президенти Зеленскийдин өкмөйлүгүн акылмандык менен пайдаланган Россия президенти Владимир Путин 21-кылымдын эң мыкты саясатчысы экенин көрсөтүүдө. Путинди колдогон мамлекеттер дүйнө элдери көбөйгөндөн көбөйүүдө. Биздин кыргыздар да колдоп жатышат. Мисалы, Путиндин саясатын толугу менен колдогон Апрель баатыры Кайыпшер, ИИМдин ардагери Абдылда Капаров кыргыз элинин духун көтөрүштү. Негизи АКШнын алдамчы саясатынан, алардын калган коррупция менен мафиядан кыргыз эли тажап өтүштү. 3-чү дүйнөлүк согушту каалаган капиталисттер жакын арада өздөрүнүн баш аягын таппай калаары күтүлүүдө. 30 жылдан берки оор абал аз келгенсип, эми 3-чү дүйнөлүк согуш, дүйнөлүк кризис, ачкачылык, өлүм житим тооруп отурат. Мунун баарын уюштуруп жаткан 10 чакты көк мээ ченебей көп кетишти. Булардын чалчактатып коюшкан Европа, Америка элине караганда биз кыргыздар миңесе жогору улуу эл экенбиз. Ошондуктан жаңы Кыргызстанды түзүү идеясын көтөргөн президент Садыр Жапаров жер планетасынын лидерлери Путин, Си Цзиньпин менен бирдикте саясий, экономикалык жана идеологиялык реформаларды ишке ашырса, ошондо оңолобуз. Кийин Джо Байден баш болгон капиталисттер жазага тартылганда, алардын аткаруучусу болгон Акаев да жазага тартылышы мүмкүн. Зарлык Дыйканбаев, Азия News гезити. Рамзан Кадыров Мариупольдагы 267 украиналык аскер багынганын жарыялады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров 260тан ашуун украиналык деңиз аскерлери Мариупольда орус аскерлерине багынып бергенин өзүнүн телеграм-каналына жазды. Украинанын 503 батальонунун 267 деңиз аскери 4 апрелде Мариуполь шаарында орус куралдуу күчтөрүнө багынып берди. Бул абдан туура тандоо деп жазды ал. Ал ошондой эле орус армиясы карапайым калк менен согушпай турганын кошумчалады.
Мындан тышкары Кадыров бардык Украина аскерлерин оң тарапка өтүүгө жана Украина элинин жыргалчылыгы үчүн Орусиянын аскерлери менен бирге тартип орнотууга чакырды. 16 мартта Кадыров Чеченстандын атайын күчтөрү Мариупольдагы Азовсталь металлургиялык заводуна чабуул жасай турганын билдирген. Анын айтымында азыр Азовсталь металлургиялык заводунда Украин улутчул топтору жашынып турат. Булак супер чекитке ийже.